Жүрөгүмдө ойногон кыргыз каны, көңүлүмдө туйлаган кыргыз жаны. Төрөлгөндө оозанган ыйман менен амансыңарбы Алатоонун кыргыздары. Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору ушул жаштардын чакыруусу менен жана ошондой эле жалпы мугалимдердин чакыруусу менен Махмуд Кашкари Барскайн атындагы Чыгыш университетинин жаштары жана төрүбүздүн коноктору менен бүгүн сиздер менен биз негизги талкуулай турган тема аял затын коомдогу орду кандай деген темада сүйлөшөбүз. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар. Бүгүн бизге бөлүнгөн убакытта ушул жаштардын жана коноктордун оюн чогуу көрөбүз жана угабыз. Анда ушул биздин аял затынын коомдогу жана саясатта болгон жана үйдө болгон орду кандай? Биз менен чогуу болуңуздар. Негизи ислам дининин шариаттын көз карашы менен караганда ислам дининде адилеттүүлүк бар. Бирок азыр батыштын бизге киргизген демократия деген системасынын негизинде аялдар эркектердин ордун талашып, тең укуктуулук деген сөз менен эркекке өзүн теңеп, мындай үйүндөгү аялдык ордун унутуп калды да. Жок, тең укуктуулук исламда жок, бирок адилеттүү карайт. Исламда таразанын эки жагын тең адилеттүү карайт. Исламда эркек биринчи башчы болуш керек, аял анын жардамчысы болуп, күйөөсүн угуш керек. Бирок азыркы биздин коомубуздагы аялдар андай эмес. Эркекке тең тайлашып, көчөгө коомго аралашып, политикада жүрөт, машина минсем дейт, иштесем дейт, үйдө отурушту отсталый же болбосо мындай айванга жасалган бир деген бир сөздөй кабыл алат. Үйдө күлүштөп коет деп ушундай туура эмес түшүнүшөт. Анан көчөгө чыгам деп өзүнүн үй бүлөсүн бузуп алат. Кошулбаган жигиттер бар экен анда. Ошол эркек өзүнүн үй бүлөсүн бага албаса, ошол зарылчылыктан ошол аял заты ошол көчөгө чыкканга мажбур болуп атат да. Мажбур түрдө. Негизинен ушул сөздү айткым келип турат. Негизинен бул айла жоктукта не кылыш керек? Тиги ошол жетим калбасын үчүн, ошол жакшы жашоосу, жакшы уланышы үчүн ошол өмүр менен күрөшүп, ошол аял заты айласыздыктан ошол нерсеге барат. Аял киши үйдө отуруш керек. Аял киши үйдө отуруш үчүн биринчи аял кишини үйдө отургандай кылып, эркек киши караш керек да. Бардык жагынан камсыз кылыш керек. Кайсыл аял болбосун көчөгө чыгып, мисалы үчүн азыр Россияга кеткендерден көбүнчө айымдар көп да. Алар өздөрү барып ошол жакта иштеп келүүнү эч бир аял заты каалабаса керек. Азыркы турмуштун жашоонун жетишпегендигинен, өзүнүн жашоонун алдыга коюш үчүн гана аргасыздан чыккан иш болуп атат да. Анан ислам жолунда деген бир эме болду. Бул жакта бир байкебиз айтып кетти сөз. Ислам жолунда негизинде действительно аялдар үйдө отуруш керек болсо, аны үчүн эркек ошол аял кишини үйдө отургандай кылып караш керек. Мен айтып кетерим, эмне дейт элем, эркектер эч качан азыр мурдагы ата бабаларыбыз сыйлап, энелерибизди карап келген даражада эркектерибиз карай албайт деп айтып кетмекчимин да. Демек бул эркектердин талаасына таштар кетти анда. Эркектер Азыр Кыргызстанда 100% ислам дини жок, даже 80% ислам дини жок. Ислам динин ким катуу кармайт? Эркектер кармап кетишибиз керек. Негизи караганда азыр эркектер эмне кылып жүрөбүз? Мен билбейм лично, бирок менин көп көргөн эркек балдар азыр өзүнүн аялын мындай татыктуу кылып эметкен жок да, үйдө отургандай кылып баккан жок. Бул биринчиден. Экинчиден, Кыргызстандын экономикасы эмне кылып атат бизди? Өзүбүздүн ошо Кыргызстандын ошо чоң жакта отурган байкелерибиздин айынан билбейм, в общем, аялдар мажбур болуп атат да, чет жакка чыгып иштеп баккангачы. Ошондуктан толук эмени түзүп бергенден кийин эркектер өзүбүз ислам дининде бололу, андан кийин аялдарыбыздан требовать этели да, үйгө отур, балдарды бак деп, ушундай болгон. На мой взгляд, да, сейчас 21 век, и существует такое понятие, как гендерное равенство. И нельзя делать так, чтобы женщина, она такая вот, должна сидеть дома, смотреть. Да, если у нее есть все возможности для этого, да, если ее муж обеспечивает, если он создает ей все условия, то да. И нельзя осуждать женщину в том, что, ну, допустим, многие думают, что если девушка в платке, то она ни на что не способна, просто из-за того, что ее там заставляет муж или родители, она одевает платок. Нет, девушка, которая одевает платок, это та, которая, ну, как бы знает себе цену, да.
И нельзя делать так, что вот если ты в платке, то ты не имеешь права там работать, или если ты женщина, ты должна сидеть дома. Для того, чтобы сидеть дома, сначала обеспечить нужно как бы для этого всю хорошую жизнь. Ни одна женщина не хочет оставлять своего ребенка в детском саду или оставлять своего ребенка какой-то там нянечке или маме и идти зарабатывать деньги. Все хотят сидеть дома и идут на это не ради, не от хорошей жизни. Бүгүнкү коомдогу аялдардын орду деген темага бул жерде эң биринчиден байкебиз айтып кетти. Азыркы ислам дининде негизи чын эле аялдар үйдө олтуруш керек да. Ал эми азыркы заманга салыштыра кетсек, аялдар үйдө олтурганда эч кандай тыянак чыкпайт. Анткени аялдар үйдө олтуруп эч кандай эч жака иштебесе, эркектер ачка калып атат да. Бул чыныгы эле көрүнүш болуп атат. Анан кийин негизи аялдар эмне үчүн азыркы заманда көбүнчө аялдар иштеп, эркектер үйдө отуруп, ушундай көрүнүшкө келип атат. Себеби дегенде биздин Кыргызстандын экономикасы да ошого алып баратат. Жана эркектерибиздин дагы колунан эчтеке келбей, бир гана жатсак чалкалап деген сыяктуу көрүнүштөрдү гана өздөрүнө түйүп алып, ошол себептен мындай кайдыгер мамиле жасашып жатат. Бирок беш кол тең эмес. Өздөрүнүн деле үй бүлөсүн багып, аялын үйгө олтургузуп коюп, ушундай эле эркектер бар да, бирок андай эркектерибиз аз да. Ошондуктан биздин аял заты ошон үчүн ошол жака барып жатат да. Эркек болгондон кийин Кыргызстанды коргош керек да, туурабы? Эр жигит эл четинде, азамат жоо бетинде дейт. Ошондуктан эркектер намыскөй болуш керек. Азыркы намыскөй эркектер аз биздечи. Ошонун себебинен аялдарыбыз ошондой болуп атат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угуучулар, бүгүн биз сиздер менен аял затын коомдо орду кандай деген темада сөз кылып жатабыз. Анда биз менен бирге болуңуздар. Мисалы үчүн Ак үйдө айтып кеттик. Ак үйдө митинг болуп аткан кезде бир аялды көрдүңөрбү? Ак үйдүн астында жүргөн. Ташиев жүрдү, Шымын Айрылы чакты башкасы жүрдү. Туурабы? Эркектер ошол бийликти алды дагы, просто ошол жерде политика жүрүп кетти ал жердечи. Ал жерде эч кандай аялды отургузуп коюу деген система жок. Просто ал жерде Роза Отунбаева отуруш керек болуп калды, ошого случайно отуруп калды да алчы. Рахмат. Мен айтайын дегеним могу, ислам дининде аялдардын орду өтө жогору келген да. Себеп дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде, ушул аялдар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин аялдарды бир буюм катарында колдонуп келишкен. Аны ачык айтабыз, тарыхта бар. Андан кийин карап көрсөңөр, азыркы учурда аялдар керек болсо депутат болуп атат, аз болсо делечи. Башка болуп атат, ошого шүгүрдөө эле жашаса болот го дейм. Агай деген айтып атат да, азыр деген азыркы аялдар, азыркы аял заты биздин замандагы алар деген үйдө отуруш керек. Менин оюмча алар деген үйдүн оокатын кылып эле азыр карасак үйдө болуш керек деп айтып атат да. Мен ага кошулбайм да, анткени бүт адамдардын адам баласы болуп жаралгандан кийин алардын бардыгы укугу бир болуш керек да. Алардын бардыгы эле ошол эле саясатка киргенге укугу бар, ошол эле көчөгө басканга укугу бар, ошол эле кийингенге укугу бар, ошондой эле өзү каалаган жумушту кылганга укугу бар да. Эгер ал ошол закон ченемдүүлүгү болсо да. Андан кийинки сөздөргө каршы чыгып кетсем, бул деген бул жерде эркектер жантан бери эле жамандап атат да. Эркектер үйдө эле отурасыңар, эчтеке кылбайсыңар, кыздар иштебейсиңер, потолокко түкүрүп коюп эле жатасыңар депчи. Андай болгон эмес. Андай мисалы сиз деле, бул агай деле бул жерде үйдө отуруп алып тарткан жок да, туурабы? Ошондой эле болот да. Эркектер, эси чынына келсе, эркектер дүйнө жүзүндө азыраак келет. Ошон үчүн үй бүлөнү эркектер багууда жана минимальный требованиялар кандай? Биринчи суроо. Экинчи суроону залда отурган кыздарга жана теле көрүүчү аял затына берейин деп аткам. Биз эркектер мисалы үчүн силерди үйгө отургузуп коюп, акча тапкан убакта деле иштейм деп жанталашып атпайсыңарбы? Мисалы үчүн жашнакы болуп акча тапканда деле ошол нерсеге ыраазы болбой, мен эми тиги жайында көлгө барышым керек, кышында тиги курортко барышым керек, күнүгө торт жешим керек, же болбосо тиги 2 жумада бир жолу кафеге барып турушум керек, ошого дагы акча тап, болбосо мен дагы иштейм деп атпайсыңарбы? Андан кийин мисалы үчүн көп эле бай адамдар, депутат адамдарды билебиз, алардын возможносттору үйдө отуруп жашнаган балдарын тарбиялаган кыл, ошол эле президенттердин балдары да. Бирок алар ага дагы ыраазы болбой, ар кандай жанагындай бизнес аштырып алышып күйөөлөрүнөчү, күйөөлөрүн кыйнап, ошол бизнес менен үйүн бакпай, дальше еще үй бүлөсүн тарбиялап, дальше еще иш кылып кетип атат да.
Анан ошол жагында бир ойлосо биз баары бир тапкан убакта деле силер ошо ыраазы болбой атасыңар да. Биз биякта байкенин айткан сөзүнө совсем эле эч кандай кошулбайбыз. Анткени сиз батыштын балит саясатын жакшы колдонот экенсиз. Аялдар эч качан тең укуктуу боло албайт. Сиз айтып атасыз тең укуктуу депчи. Бул жерде саясатка келгенден кийин сиздин аялыңыз башка бирөө менен же мамлекет арасында келишимди кол алышып, башка бирөөнүн кол алышып, башка жакка баргандан бир Кудай билет, байке сиздин аялыңызчы. Мисалы үчүн азыр биздин депутаттарыбыз башка өлкөгө жумуштуу иш сапары менен барып келип атат. Аяктан эмне болуп атат сиздин аялыңыз? Эмне кылып атат? Бир гана Кудай билет. Сизге бияктан эмнени айтат, тияктан эмнени айтат? Ошону сиз ойлондуңузбу? Биринчиден ал менин аялым турабы, Ал менин аялым. Мен аялым болгондон кийин мен ага толук ишенишим керек да. Ишенишим керек турабы? Ишенгенден кийин ал өзүнүн ыйманында да турабы? Ал мени алдайбы же алдабайбы? Алдаса сиз эмне кыласыз? Алдаса, Субханалла. Субханалла. Ал дегенчи, мындай эмес да. Сен бар, тети койдун башын мияка буруп кой. Анан кийин мен көрөм сен туура кылдың же туура кылган жоксуң депчи. Андай эмес да, турабы? Ал деген белгилүү бир жумуш менен барып атат, турабы? Чет мамлекетке, Чет мамлекет белгилүү бир жумуш менен кылып атат. Ошонусун кылды. Анан кийин ал деген ал жерден алдап келеби мага же алдабай эле келеби? Ал деген өзүнүн иши, турабы? Анткени ал намысыңыз жокпу сиз аны коргогонго? Элестетиң, сиздин аялыңыз менен мен келишим түзүп, мен башка президентмин, ал башка депутат. Экөөбүз барып кол алышып, нормально иш сапар жүргүзүп атабыз. Ошо кандай сиздин намысыңызга тийеби? Менин намысыма тийбейт ал. Анткени деген ал менин мамлекетим үчүн, мен жашап аткан мамлекет үчүн ал ошентип иштеп жүрөт да. Ал жөн эле бир барып туруп, жөн эле бирөөнүн колун кармалап койгон жок да, турабы? Азыркы сиз эркек эмес экенсиз да, мындайча айтканда, сиз бирөөнүн аялын бүлөө кылып алгандан кийин өзүңүздүн аялыңызды корбой албаган эркек эмес экенсиз. Мен ага кроватька жаткырып берген жокмунбу? Сөзсүз эле жаткырып бериш эмес. Сиз бирөөнүн аялын колун кармаганга исламда каршы. Сен ошого клоунтет айтып атасың? Сиз бирөөнүн аялын мен кармаганга да укугум жок. Сиздин аялыңызды бирөө кармабаш керек. Ошого клоунтет айтып атасың сен? Кармалып атам. Элестетиң. Мурат, сен ошого клоунтет айтып атасың? Ооба. Клоунтет айтып атсаң кайра эмне? Кайра эмне жүрөт ам? Башка өлкөдө сиз жок, эмне жүрөт аялыңыз? Эмнеге мен обязательно башым керек бага? Гостиница. Биз ойлойбуз кыргызымдын кыздарын эмне үчүн бузулуп баратканын. Кыздар, эне деген ыйгатты коргойлучу деген сөз бар. Кыргызымда жакшы ырлар бар. Ошону коргоп, биздин кыздар алдыга жылып, үйдө отуруп, бактылуу жар болуп, бактылуу эне болгонун каалайм. Жаман жолго барбаганын каалабайм. Менин аялым кийин иштебейт, эже сизге айтып коеюн. Өзүм багам, өз мээнети менен, адал иш менен багам, эже. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер чыгыштык университеттин жаштарын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биз сиздер менен талкуулап жаткан тема аял затын коомдогу орду. Мынакей жаштар ар ким өзүнүн ойлорун айтып атат. Анда бизде өтө көп болуп атат. Убактыбыз тиги тең укуктуу деп атпайбы? Эч качан тең укуктуу боло албайт да. Тиги баланы чакырып койсо, келсең сен. Тең укуктуу деген нерсе болушу мүмкүн эмес. Мисалы тең укуктуу десек, айван менен адам да тең болуп калат. Сен айтканың боюнчачы. Бир үйдө мисалы бирөө кожоюн болуш керек, буга эркек татыктуу. Чынбы? Анан мен сага суроом да, мына мисалы ислам дини акылга да сыят, акыл менен таанылат да. Ислам дининде аялыңарды кызгангыла дейт. Аял кишини жат көздөн анын намысын, абийирин, сулуулугун баарын сакта, оронтуп, мындай сакта дейт да. Сен болсо айтып атасың, көчөгө чыгарып койсом, ал мен ага ишенем да. Бирок сен бүт эркектерге ишенесиң, аны карап суктанып, жаман ойду фантазия кылганына. Жок, конечно, мен аны айткан жокмун да, мынтипчи. Барып бирөө менен неме кылып алсын депчи, турабы? Фантазия кылып атпайбы сен? Ал фантазия да турабы, жигиттер? Ал фантазиябы? Ал фантазиябы, жөн гана? Жөн гана фантазиябы, кечирип койгула. Ал мен үчүн күнөө эмес да, турабы? Негизи эркектердин баркын өзүлөрү аялдар эле чыра алды. Анын ичинен Советтер Союзда күнөөлүү деп эсептейм. Анткени Советтер Союзунда аялдарга тең укуктуулукту берип коем деп, ушунун баарын кылган Советтер Союзда. Андан мурун болсо тайнемдер айтып калчу, ушу эркектин жада калса байпагын аялдын кийими менен аралаштырбай жууч экен да. Ал эми азыр болсо андан башкасын жаманын да кылып атат да. Андан кийин бул саясат, аял акылдуу болсо саясатка өзү деле кийлигишпейт болуш керек. Кийлигишсе да аял моюн деп коет. Ошол моюн болгондуктан моюн каяка бурулса баш ошол жака бурулат да. Үйдөн отуруп өзүнүн деле саясатын ошол эле
саясатта отурган адамдарды өзүлөрү эле аялдар үйүнөн башкарып, үйүнөн эле саясат жөнүндө сүйлөшүп ошону айтса да болот да. Буга аялдын да амалы жетиш керек. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Негизи азыр 21 кылым, жаңы кылым. Бирок биякта да балдар деле айтып атышат, мырзалар кечирип койгула. Эми аял үйдө отуруш керек, аял мынтиш керек, тынтиш керек. Но бирок 5 кол тең эмес, бирок мырзалар деле бар, иштебегендер бар, үйдө отуруп деле бар. Ошентип кантип жашоону улантып кетет. Ошондо айла жоктон анан аялдар уже жумушка кирип иштеп уже акча таап эркектин ордун уже эметип калышканда аялдарчы. Бирок аялдар азыр деле саясий бийликке деле мен деле кызыгам саясий бийликке. Мен саясий бийликти деле маалыматтарды тактап, информация кандай болот, кандай иштерди кандай колдонулат саясий бийликте. Мен ошолордун барып үйрөнсөм, бирок саясий бийликке кирсем деп ойлойм да, бирокчу. Аял заттын коомдо орду кандай? Аял заттын коомдо орду мен тоже үйдө отуруп, ата эне болуп, ушундай кандай десем, бирок үйдө да, аялдардын үйүчү. Бирок мен деле жетишем баарына, Кудайга шүгүр жетишем. Бирок мен кошулбайм үйгө отур, анан тигиндей мындай дегендерге мен кошула албайм. Но сейчас почему такая суматоха, да, женщины все на базарах, на полях работают. Просто сейчас в данный момент, это лично мое мнение, мужчины, да, сейчас не ценят женщин, ведь говорится же, вот, женщина, когда дочь, она открывает дверь рая, да, вот, то есть, а когда она жена, она совершает половину молитвы своего мужа. Когда она мать, она уже, у нее под ногами уже находится ключ рая, да. Если бы все знали бы, да, вот эта ценность женщины, сейчас в данный момент все мужчины, мне кажется, бы все было бы так, как надо, да, то есть женщина сидела бы дома, создавала бы домашний уют, воспитывала бы своих детей, но сейчас, к несчастью, увы и ах, не ценят, да, то есть не знают вот эту цену женщин настоящих. Рахмат. Аял заты негизинен бул аял затынын эркектин укугунан дагы аял затынын укугу эң бийик диндечи. Бирок аны көп адамдар, динди түшүнбөгөндөр түшүнбөйт. Аялдар үйдө отурат десе эле ойлошот, үйдө эле отура берет кечке. Алмабыш озма түш депчи. Бирок андай эмес. Үйдө отургандан кийин баланы тарбиялайт. Эмне үчүн аялдын укугу чоң деп атат? Аялдын укугу коомчулукка белгилүү болгон. Ал эми эркектин укугу бул же болбосо иштеш, же талаада иштеш, же соодагерлик менен иштеш. Ал эми коомчулукта дегенде аял баласын багат. Аны жакшы чоңойтсо, аны жакшы тарбияласа, коомчулукка чоң пайдасы тиет анычы. Ошондо деле чоң иш болот. Азыркы байка айтып кеткендей, көп аялдар ойлошот, мен достор менен чогуу болбой калдым, мен кафеге барбай калдым, мен эч кимге кошулбай калдым. Мени бардыгы бөлүп мындай деп койду. Сен эгерде акылдуу болсоң, ыймандуу болсоң, анда ошол досторуң сен урматташат жана сыйлашат да. Аялдын укугу бул Кабанын укугунан да бийик турат да. Ошон үчүн дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдарды аябай сыйлаган. Өзүнүн аялын дагы Айша энебизди дагы Хадича энебизди аябай сыйлап урматтап келген да. Анан дагы айтып кетчү нерсе, аял эрине оң кол болуп турат. Анткени ал акылман болуп турат. Эгерде бир мындай көйгөйлөр чыгып калса, экөө маектешет, экөө машвара кылышып, ошол көйгөйдү бирге чечишет. Ошондо деле бактылуу үй бүлө түзүлөт ошол жердечи. Андан тышкары дагы Муса алейхиссаламдын убагында эки аял чыгып кой кайташ керек болуп калат. Эмне үчүн? Бул жерде эркек ооруп калса, кыйналып калса, эгерде иш кылганга акыбал болбой, аябай катуу ооруп төшөктө жатып калат го. Мына ошондо гана аял коомчулук менен аралашпайт, ал эркектерге аралашпайт. Мындай аял затын өзүнө тийиштүү болгон ишти кылып, үй бүлөсүнө жардам кылыш керек болот. Эгер балдары кичинекей болсо, ал үйдө иштей турган бир эле өзү болуп калса, гана ошондо иштеш керек. Муса алейхиссаламдын убагында эки аял чыгат экен, койду кайтарыш керек болуп калат экен да. Ошондо бир жайытка барат экен, ал жайытта эркектер койлорун жайып жүрүшкөн экен да. Ошондо айтат, жок, биз ал жакка аралашпайлы дейт. Биз алар кайтарып коюн кетсин, андан кийин биз барып коюбузду жаябыз дейт да. Мына бул жерде ошон үчүн эркектерге аралашпайлы деп жатат. Эркектерге аралашпай, аялдар менен деле мындай иштей турган жерлер болот. Мына ошол жерде да иштеп эме кылса болот. Бирок кандай учурда? Ошол күйөөсү ооруп, кыйналып калган учурда гана. Эгер балдары чоң болсо, рахмат. эркектер
эгер балдары бар болсо, чоң балдары бар болсо, анда ошолор иштеп үй бүлөсүн багыш керек. А эне бул үйдө отуруш керек. Рахмат. Эми урматтуу жаштар мынакей ошол жаштардын оюна кошулгандар, кошулбагандар, анан азыр мисалы бизге жаз келип ошол жаз майрамдары башталды. Анан аял затын ушул коомдо орду ушул аял затын бир эле күндө ушул 8-мартта эле куттуктаганыбыз оң болобу, же күнүгө куттуктап майрамдап турсак болобу, же ушулар аял заты өзү кыздар бир эле күнгө татыктуубу, аларды айтсаңар. Аялдын тапканы арам болот дейт эмеспи? Аял киши албетте үйдө олтуруш керек, өзүнүн кандайдыр бир эмгегин билип, үйдө олтуруш керек, бирок бул жерде айтылат да, жанагынтип эгерде эркектер аларды багып кете алышса да, эгер мүмкүнчүлүгү жетсе, мүмкүнчүлүгү жетти деген күндө деле алар 2-3 аял алып кетип атышат да, башка мындай биринчи аялын таштапчы. Ошол учурда багы бизнес аштырып алып деле ошонткени туура да, бул жанагы бизнес аштырып алышат деп атышпайсыңарбы? Ошонусу демек туура да аялдардычы. Эгерде ал экинчи аял алып кетсе, жөн эле балдарын ким карап берет да? Ошондо ошол бизнеси жардамга келет деп. Жаштар сүйлөсүн. Рахмат. Жакшы ой. Ассалому алейкум. Буякта байкелерибиз айтат, көпчүлүгү демократиялык көз менен жооп берет, мындай көз карашы менен жооп берип атат да. Келечекте ушул аялыңды же өмүрлүк жубайыңды коомго кандай аралаштырасызбы, аралаштырбайсызбы? Мен коомго аралаштырбайм. Шарттар кандай болот? Шарттар жашоого байланыштуу болот да. Негизинде Кудай Таала кандай буйруган болсо ошондой эме болот. Анан шарият менен жашасаң, мындай бир эмеге келсең, мындай бир төмкө тосуп алсаң мындай өтүп кете бересиң да, шарият боюнчачы. Рахмат, жакшы ой. Ассаламу алейкум. Бул жерде ой эки тараптуу болуп атат. Демек, бул жерде бирөө айтып атат, бирөө тең укуктуу деп, бирөө тең укуктуу эмес деп атышат. Бул жерде негизинен менин оюмча эне деген үйдө эле отурган жакшы да. Себеби эне үйдө отурганда ал балдарын каралашып, окууга узатып, жакшынакай баласын келечекке үгүттөйт да. Эгер мисалы үчүн эгер аял иштей турган болсо, аял киши иштей турган болсо, аны деген баягы балдары садикке берилет, күйөөсү да кетет, аялы да кетет. Ошо балдары садикте өскөндүктөн азыркы балдар ошо садиктен орусча тарбияланып, көрүнгөн менен ары бери болуп атып, бала деген өзүнүн багытын жоготуп коет дагы. Анан кийин ата-энеси картайып калган маалда кийин ал ата-энесине кандай мамиле жасап атат? Ал ата-энесине мерез мамиле жасап атат да. Кийин ошонун себебинен, ошол ата-энеси тарбиялабагандыгынан себебинен балдар кийин ошо ата-энесине мерез мамиле жасап, карылар үйүнө таштап, ошондой ар кандай себептер көп болуп атат да. Бул жерде зыяны аябай көп да. Аял кишинин эки жакка чыккан зыяны көп. Бул энени бул жерде дагы суроо, бул 8-майрамда эле энени куттуктап койсо болобу деп атпайсызбы? Бул энени негизи адам баласы негизи күнүгө сыйлап туруш мен үчүн бул парз деп ойлойм. Себеби деген эне деген үйдүн чырагы деп коет эмеспи? Эне жок болсо үй караңгыда. Мисалы мен деле үйдө апам жок болсо үйдөн чай кайнатып ичкеңден зеригем да. Ошон үчүн эне үйдө болуп эле балдарына жакшы тарбиясын берип, балдарын жакшы тарбиялап үйдө отурган эле жакшы деп ойлойм да. Рахмат. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү келген коноктор. Бул жерде көптөгөн эмелер болду, маселелер козголду. Ушундай эле мен деле оюмду билдирип кетейин. Коомдогу аялдардын орду деген маселе абдан кызыктуу экен. Бул коомдордо азыркы маалда коомдогу аялдардын орду өтө төмөн. Себеби буларга аялдар өздөрү күнөөлүү. Себеби тең укуктуу демократиянын эмелерин колдобогон. Бул мага азыркы келаткан дебат жүрүшү бул пайгамбарыбыздын убагында бир окуяга абдан жакыныраак экен. Ошону пайгамбарыбыздын убагында саллаллаху алейхи вассаламдын аялдар коомунан бир аялды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жөнөтөт. Силер абдан көп сооп алып атасыңар, жихад кылып атасыңар, көптөгөн соопко ээ болуп атасыңар. Биз кандай кылабыз дегенде, биз эле жихадка чыгайык, биз эле сооп алабыз дегендей, азыркы аялдар, мурдакы аялдар сооп талашып атса, азыркы аялдар материализм неме, материалдык эме талашып атат. Бийлик, тең укуктуулук, эмне үчүн эркекти? Мисалы үчүн аял менен эркек эч качан тең укуктуу болбойт. Себеби мисалы үчүн бир алып кетсек, бир стройкага, курулушка аялды жалдайбыз, требуется деп неме жумушчу жалдап атканда, аерге эч качан аял алынбайт да. Мисалы үчүн аял жанагы эмеге 5-6 кирпич көтөрбөйт да аял. Аялга зыян ден соолу. Ошон үчүн аялды ар кандай эмелерден коргошубуз керек. Ошондо айтып кетерим, негизи аял менен эркектин укугу эч качан тең болбойт. Себеби аялдар азыр өзүнүн укуктарын талашып атпайбы? Албетте пайгамбарыбыздын хадисинде келет. Бул аялдар эң кооздолгон нерсенин ичинде сакталыш керек. Бул үйдө отурбайбыз деп атат. Үйдө эмне үчүн отурбайт? Үйдө сен 9 саат уктасаң эгерде, калган саатыңды балдарың менен өткөр.
үйүңдү жыйна, кандайдыр бир үйдүн иштери менен алек болсо, ошол абдан жетиштүү деп ойлойм. Я хотела бы сказать, вот женщина в обществе, это получается, не надо связывать ее с политикой, а только с обществом. И мне кажется, если бы, для чего вот девочки все учатся? Чтобы сидеть дома? Нет. Мне кажется, на мой взгляд, то, что если бы достаточно было бы сидеть дома и получить только образование 11 класса. А для чего мы учимся тогда, получаем высшее образование и стараемся именно красный диплом получить? Для чего? На мой взгляд, она должна работать, потому что не только для себя, ну, не только для семьи, чтобы заработать доходы, денежные средства, не для этого, а чтобы обеспечивать самого себя и для разнообразия, потому что женщина не должна сидеть дома, потому что если она будет сидеть, то она тупеет, ну, так грубо сказать, у нее пропадает на все интересы. И, на мой взгляд, мужчине тоже будет не так сильно приятно, да, сидеть с тупой женщиной. Да? Кыздар болсо үйгө отурузуп койбош керек. Ошондой сыяктуу нерселерге кыздар өздөрү каршы чыгышат да. Эмне үчүн биз айтып атабыз кыздарды үйдө эле отуруш керек, үйдө эле калтырып коюш керек, өзүбүз эле иштеш керекпиз, өзүбүз эле багыш керекпиз деп. Мисалы үчүн мындай эле мисал келтирип койсок, аябай кымбат буюмду силер алсаңар, кымбат буюм болсо, силер аны дайыма чөнтөгүңөргө салып жүрбөйсүңөр. Силер жоголуп кетеби же сындырып алам, коркосуңар да үйгө калтырып коесуңар, ошондой сыяктуу эле аял. Биз канчалык силерди баалап туруп үйгө калтырып, эч ким тибесин, эч ким көрбөсүн, менден башка деп туруп, ошон сыяктуу ороп туруп үйгө катып койсок, силер болбой эле терс чыгып атасыңар да. Жок, биз да терге чабабыз, биз да неметебиз дегенси элечи. Биз кайра силерди сыйлаганыбыздан ошондой кылып атабыз, силер кайра терс кетип атасыңар. Мындай айтканда, кыздар балдар түшүнбөй атат, балдар кыздарды түшүнбөй атат. Анын дагы бир себеп бул жерде кыз эне бала сезгенде сезе албайт, бала эне сезгенде сезе албайт да. Ошол үчүн бала өзүнүн энесине татыктуу мамиле кылбайт, а энеси болсо өмүр бою ойлонуп жүрө берет. Эмне үчүн мен муну 9 ай бою көтөрсөм, бул мага татыктуу мамиле кылбай атат деп. Демек, коомдо орду башка экен да. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип калды. Эми жыйынтыктап беребиз 30 секундадан, урматтуу жаштар. Азыр бул жерде айтып атышат да, аялдар тең укуктуу, эркектер тең укуктуу депчи. Аларга мен кыскача айта турган сөзүм, мисалы, аялдар менен эркектерди экөөнү тең күнөөлөгөнгө болбойт да. Экөөнү тең күнөөлөсөк болот да. Мисалы, элементарный мисал, урганда эки жактан тең звук чыгып атат да. Демек эки жактан тең күнөө бар да. Анан аялдар менен эркектердин укугу тең деп эсептеген аялдарга айтар сөзүм, эгер эркектер менен аялдар укугуңар тең болсо, силер дагы үйлөнгүлө, силер дагы касым-шим кийип балалуу болгула, кечирип койгула алардан алдың, эркектер менен баняга баргыла каласыңар. Бул укук деген акы ушундай да. Акы деген укугум бар деген сөз. Ал эми аялдар эркектерге айтар сөзүм, аялдар менен эркектердин укугу тең деген балдарга айтар сөзүм, бул эме да. Силерде 9 ай бою көтөрүп жүрө бергиле демек. Демек тең эмес да, бул жерде сөзүмдү жыйынтыктарым демек аял үйдө отуруш керек да. Аз мен сиздерге бир макал айтып кетейин. Атанын ою балада, баланын ою талада. Күлкүлүү болот да, туурабы? Бул сөз энелерге айтылган, туурабы? Эненин ою балада, баланын ою талада деп айтылат. Демек үйдө баланы ойлоп, эне гана отуруш керек да. Демек ушундай жаштардын ою баалуу. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен оюмча, сен айтып атпайсыңбы, кыздар эгер эркек болуп государственный жумушта иштегенде эле не обязательно костюм кийип, не обязательно в баню ходить, да, с мужчинами. Бизге это не означает, просто если бизди үйгө отургузуп, гүлдөй кылып, назиктей кылып, белектей кылып үйгө отургузуп койсоңуздар, анда силер, пожалуйста, үйгө арак ичип келбей койгула. Пожалуйста, акча таап келгиле үйгө, хорошо? И пожалуйста, биздин балдарыбызды жана ошо коомдогу биздин аялдарыбызды, биздин кыздарды жакшы гүлдөй сактап, күндө 14 февралда эле эмес, күндө майрамдатып, аялыңарды жакшы көрүп, жакшы иштеп, жок сен үйдө эле отур, мен өзүм эле иштей алам, менин колуман келет деп, анда ошентип үйгө отургузгула. Ошондо гана биз ушул жерде окубайбыз. Моунча кыздын баары эмне үчүн эхомонастка тиги немеге практикага барып атасың, эмне үчүн КТРге практикага барып атасың, биз да иштегибиз келип атат, мага отурган силер да иштегиңер келип атат, туурабы? Анда биз эмнеге окуйбуз? Тогда незачем учиться, правильно? Тогда пускай биз үйдө отура берели, биздин будущий күйөөбүз багат деп. Ошондо гана биз силерге ишенебиз, бизди булар багып кете алат, биздин балдарыбызды өстүрүп кете алат деп. Ошондо гана биз университетке тапшырып окубай, 11 жылдык билүүбүз менен күйөөбүздү күтүп жата беребиз. Когда нас суженый приедет и нас заберет, и бизди ошентип багат деп. Ушул кыздарды эми ишендирип, ынандырып, Бул аялдардын үйдө отуруш деген нерсе бул өзбек ажынын сөзү эмес, же менин сөзүм эмес. Бул биринчиден Кудайдын сөзү. Эгерде ким Кудай айта берет дей турган болсо, анда ал мусулман болбой калышы мүмкүн. Бул бир. Экинчиден, биз окуп атабыз, диплом алып атабыз, эмне кылабыз деп атасыздар. Силер эмне бала төрөп бала бакпайсыздарбы, тарбиялабайсыңарбы? Илим керек эмеспи? Үчүнчүдөн,
баягы айтып атат, тең укуктуу болобуз, аялдар иштейт деп атат. Эгерде конечно сен эгерде өзүң иштеп таба албасаң, акча таба албасаң, аягың бага албасаң, аягың сени Россияда багып жүрсө, айла жок, ишенбесең да ишенесиң да, башка эмне кыласың? Бул 3. Ислам дининде жолбосу тегеле мусулманчылыкта аялдардын орду аябай чоң. Буга бир мисал менен келтирип берейин. Бир алымдан бир англиялык бир киши келип сураптыр. Эмнеге ислам дининде эркек киши менен аял киши кол берип учурашпайт? Неге мүмкүн эмес бул? Эмне? Алым айтыптыр. Елизавета менен Англиянын королевасы менен кол берип учурашасызбы? Жок. Эмнеге? Се ал менен татыктуу гана, саналуу гана адамдар учурашат дептир. Ислам дининде ар бир аялдын ошондой орду бар. Ал менен татыктуу гана, ошого жарашыктуу гана эркек учурашат. Атасы, баласы, аял, күйөөсү, өзүнүн жакындары. Башка эч ким мүмкүн эмес учурашканы. Бул бир. Экинчиден, акыркы айта турган сөзүм. Кыргыз жигиттер, балдар, мен Россияга барып аялым багам деп иштеп, ошол жерде орустарды корбосом болоюн. Бирок Кыргызстанда кыргыздын кызы туруп көздөн жаш агышын каалабайм. Рахмат. Жаштар, жакшы. Негизинен берде талаш тартыштын көп болуп жаткандыгы ошо баарыбызга бул ислам дини бирдей жетишсиз болуп атканы, жетиштүү болбой атканына маалым. Негизи бул ислам дини бир гана мыйзам катары аялга же эркекке келген эмес. Бул мыйзам катары бардык аял эркекке бирдей келген. Ошол себептен аял менен эркектин укугу тең, бирок алардын алдында милдеттери жана максаттары башка. Эгерде адам өзүнүн алдыда болгон ошо аял эркек өзүнүн милдеттерин билсе, анда бул жашоодо максатынан эч качан мындай адашпайт да. Азыркы учурда коомдо аял затынын орду ылдыйга түшүп кетти. Себеп дегенде аял заты баркталбайт, сыйланбайт. Себеп дегенде булга кыздар эркектер жүргөн жерде биз дагы жүрөбүз. Эркектер кылган ишти биз дагы кылабыз. Эркектер менен кошулуп каяка барса ошол жакта жүрөбүз. Анда ушундай болуп жатса эркектер бизди эч качан сыйлабайт. Биз биринчиден өзүбүздүн ордубузду билишибиз керек. Биз биринчиден келечектеги энебиз. Биздин жөн окуп атабыз, илимибиз кереги жок деп атат. Жок, илимибиз керек. Биз ошо келечекте жакшы балдарды тарбиялаш үчүн биз илим алабыз. Ар бир аял жана ар бир эркек өзүнүн ордун билсин, өзү ким ал өзү. Ошол өзүнүн ордун билиш керек. Анан элди башкарыш керек, мамлекеттик орундарда иштеш керек деген аял, ошол анын максаты эмне? Элиме кызмат кылайын дейт. Ал элине кызмат кылгысы келсе, алюмму мадрасатун дейт. Бул аял деген бул коомдук мугалим. Эгерде ал мамлекетке салымын кошкусу келсе, ошол үйүндө болочоктогу мамлекетти башкара турган жакшы бир адамды тарбиялап чыкса, ошол мамлекетке кошкон салымы ошол деп айтат элем. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, энең сенин бейишиң, энең сенин тозогуң деген ата-энең. Биз ата-энебизди канчалык сыйласак, ошончолук бейишке киребиз. Ата-энебизди канчалык коргулуп карылар үйүнө киргизсек, тозокко киребиз. Ошон үчүн азыркы жаштарга кайрыларым, ата-энебизди, эжелерибиздин намысын ойлоп, биздин татынакай болгон эжелерди коргоп, үйдө отургузуп жүрө берели демекчимин. Эне деген бул аскадагы зоо, ата боорунда агып турган булак. Ал эми бала ортосунда шамчырак. Ошондуктан биз кызбыз, келечекте эне болобуз. Биз эмне үчүн окуп жатабыз азыр? Биз келечекке даярданып атабыз. Балдарыбызга тарбия беребиз деп, адам болуш үчүн окуп атабыз, туурабы? Ал эми эне болгондон кийин эне үйдүн куту, шамчырагы, энесиз үйдү элестете албайсың да, жашоону элестете албайсың. Энеге чексиз мактоолор болсун да, ал эми эне деген бул ушу үйдү сактап, бир нерсени кармап туруучу касиетке ээ. Ошондуктан мен да кыздарга айтып кетмекчимин, баардыгыңар тың, өзүнө тың, күчтүү, туруктуу, мен эркекмин деген, сени багам деген гана эркекке тийгиле да. Ошондо силер эч качан кор болбойсуңар. Ошондуктан ар бир кызга айтып кетмекчимин, өзүңөргө тандап, ата-энеңерге жагып, өзүңөргө жагып, кийинки келечекке ишенип, ага да ишенип, өзүңөргө да ишенсеңер, ага тийип, бактылуу жашагыла. Жөндөн жөн жок эле бир баланы сүйүп калып, башотуңар менен киришпедип, кор болбогула. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Жаштар өздөрүнүн оюн айтышты. Балким жаштардын оюнан да сиздер жакшы электен өткүзүп, жакшы чечимдерди кабыл алат деген ойдобуз. Албетте, бул жерден бир бетке караганга болбойт. Балким ушул биздин көчөгө чыгарган, балким ушул башка жака жөнөткөн эркектерде да күнөөлөр бар деген ойду айтышты. Жакшы кыз үй ээси, жаман кыз жол ээси деген кыргыздын жакшы накылы бар. Ар үйдө жарык шам сыңар, силер бар жашоо бар чыгар. Манасты тапкан асылдар, кут болсун ушул жазыңар.
Авазы ыр чыгып куштардан, авазы кымыз жыттанган. Кут болсун ушул жаз майрам, сактасын Кудай душмандан. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Жана ошондой эле бүгүнкү биздин Чыгыш университетинин жалпы жаштары сүйлөп беришти. Бул жаштардын да оюнан жакшы чечим чыгарып алат деген ойдобуз. Жана ошондой эле биздин конокторубуз жаштарга кулагыңарга күмүш сырга деген насихаттарын айтып өтүштү. Ушул айтылгандардын баардыгы Кудай буйрса элибизге, жаштарыбызга жакшы өрнөк болот деген ойдобуз. Кийинки ишемүүдөн жолугушканга чейин сак саламат калыңыздар. Энең сени боюнда алып жүргөндө көп ооруларга чалдыккан. Денеси ууланып, жакшы уктай албай, жакшы эс ала албай, сен үчүн көп тамакты жей албай калган. Басып жүргөндө, отурганда, жатканда 9 ай бою кыйналган. Сен үчүн көп дарыларды, керек болсо уколдорду алган. Сени боюнда алып жүргөндө денесине көп зыян келген. Сенин аман эсен болушуң үчүн ооруканаларда көп жүргөн. Улам доодурларга көрүнүп, рентгенге түшүп, ден соолугуна зыян келген. Кыйналып түрөгөн, көп кан жоготкон. Өлүм коркунучунда болгон. Төрөгөндөн кийин күнү түнү сен үчүн уктабай, саат сайын эмизип, 10-15 мүнөт сайын жалыяктарыңды которуп турган. Күн сайын жуундуруп, улам кийимдериңди которгон. Сийдик заң болгон жалыяктарыңды миңдеген жолу жууган. Сени көтөрүп, улам арыгандай процедураларга алып барчу. Бир да көз ирмемге калтырбай, дайыма сени карап турган. Эч тынымсыз сени карап, сен жөнүндө ойлоп, тынсызданган. Сага мээримин чексиз төккөн. Билесиңби, сени өзүнөн да жакшы көргөн. Сага жакшылык каалап, сага назик, мээримдүү мамиле жасап, сени аяган. Сени эркелетип, ойнотуп, бакытка бөлөп, ыйлатпай баккан. Сен үчүн күнү түнү тынсызданчу, сага жакшылыктарды тилечи. Сени жакшы адам болсун, бактылуу болсун, ден соолукта болсун деп Кудайдан ар күнү суранчу. Өзүнүн кызыкчылыктарын четке коюп, сен үчүн уйкусун, ден соолугун калтырган. Сен үчүн көп убактысын, каалоолорун, мүмкүнчүлүктөрүн курмандык кылган. Өзү жебей тамакты сага берчү. Өзү кийбей кийимди сени кийиндирчү. Билесиңби, сени өзүнөн да артык көрчү. Сен үчүн жанын бергенге да дайым даяр болчу. Канча жолу күн сайын сага төшөк салып, аны кайра жыйнап турчу. Сен канча төгүп жатсаң, сындырсаң, талкаласаң да сабыр кылып, аркаңан тазалачу.
сага канча миңдеген жолу тамак берген. Сен миңдеген суроолорду берсең да, көңүл коюп угуп, эч тажабай түшүндүрчү. Сени тил үйрөтүп, дүйнө таанытып адам кылган. Сага оюнчуктарды алып берип, ойнотуп, эркелетип, сүйүндүрүп, сооротуп, жакшы бакчу. Бир жериң ооруса, өзү ооругандай болуп кыйналып, догдурларга алып барып, мээримин төгө көтөрүп, сооротуп, балекетиң алып жүрчү эмес беле? Сен чоңоя баштаганда, илимдүү болсун деп, сени мектепке даярдап, күндө алып барып, кайра алып келип, мектептен келгиче кайгы жеп күтчү. Сабактарыңды даярдашып, дептерлериңди карап, жардам берип, үйрөтүп бара болчу. Сен үчүн мектептерге барып, чогулуштарга катышчу. Керектүү нерселериңди сатып берчү. Сени бир нерсе болуп калбасын, бирөөлөр кордоп койбосун деп кыжалат болчу. Сени ачка болбосун деп, өз убагында тамактарыңды даяр кылып турчу. Мектепке бүт акчаларын төлөп берип турчу. Сен ойносоң да, уктап жатсаң да, дайыма ал сен жөнүндө ойлойт. Сага жакшылык каалайт. Ал сенден эч качан акы сураган эмес. Ал кызматын эч ойлобостон жасаган. А сен энең үчүн эмне кылдың? Тилекке каршы, бүгүнкү күнү көп жаштар ата-эненин кадырын билишпейт. Кордошот, жада калса тилдешет. Ойлон, ата-энеңди урматтабасаң, балдарыңдан сый көрбөйсүң. Ата-энеңе сый көргөзбөсөң, Алланын мээримине бөлөнбөйсүң. Пайгамбарыбыз бир хадисинде, ата-энең сенин бейишиң же тозогуң, ыраазы кылсаң бейишиң, нааразы кылсаң тозогуң деген. Андыктан алардын көзү барында кадырлап калалы.